Assalomu alaykum dostlar. Bugun жаңы жомоктор. Лайк басып жазылууну унутпа. Ач көз карышкыр жана илегилек. Байыркыдан эле карышкырды эң ач көз жаныбар дешет. Ал көзүнө көрүнгөндүн баарын жакшы жаман дебей жута берет. Алдынан чыккан жандыкты жөн кое бербеген жыркыч. Күндөрдүн биринде ошол ач көз карышкырдын карды ачып, сорбоктугу кармап өлүп кала жаздайт. Карган койду сукулдап жеп жатып, сөөгү тамагына тыгылып калат. Көзүнөн жаш куюлуп, жаны көзүнө көрүнүп, канчалык жанталашса да сөөктү чыгара албайт. Сөөк болсо барган сайын тамагына тереңирээк сайылып, аябай оорутат. Айласы кетет. Бир маалда анын көзү баткак табакка издеп жүргөн илегилек элинет. Илегилек, мен сени жакшы көрөм. Мага сенден башка эч ким жардам бере албайт. Аябай кыйналып турам. Өлөйүн деп калдым. Менин тамагымдагы сөөктү узун тумшугуң менен алып чыксаң, сага аябай ыраазы болор элем. Андай болсо, ач оозуңду, дейт илегилек. Деп карышкыр оозун ачып берет. Илегилек тумшугун салып, кекиртекке сайылган сөөктү издей баштайт. Акыры аны таап, сууруп чыгарат. Карышкырдын жаны жаз алып, терең дем алат. Тескери бурулат да, илегилекти карап койбой басып кетет. «Эй!» деп илегилек артына кыйкырат. «Эмне сөзүңө турбайсың? Же сен ыраазылыкты ушинтип билдиресиңби? Мен сени бир өлүмдөн куткарсам, рахматымды да айтпай кетип баратканың эмне?» Акылсыз илегилек десе. Сен азуулуу карышкырдын оозуна башыңды салдың дагы, кайра аман эсен сууруп чыктың. Сага ошондон өткөн ыраазычылык болобу? Дейт карышкыр. Илегилек муну угуп оозун ачып отурат да. Жашоо кандай кызык. Карышкырга жакшылык кылам деп өзүм жем болуп кала жаздапмын. Кантсе да жолдуу экенмин, деп үшкүрүнүп басып кетет. Карга менен түлкү. Карга бир жерден быштак таап алып, бакка конуп жейинде отурса, астынан ач түлкү өтүп бараткан болот. Быштактын жытын сезген түлкү дарактын башын караса, карга отурат. Саламатсызбы, карга? Кийимиңиз сонун жарашыптыр. Дейт ал. Карга болсо: Амалкөй түлкү сүйлөй бер. Сенин максатың эптеп менин быштагымды жеш. деп ичинен ойлонуп үн катпайт. Бирок түлкү мактоосун токтотпой уланта берет. О, карга, сиздин кийимиңиз эле эмес, келбетиңиз дагы асмандын падышасы болгон бүркүттөн жарашыктуу жана сүрдүү. Сизди карап отуруп, тигил суук бүркүт эмнеге асмандын падышасы болуп калганына түшүнбөйм. Карга бүркүттү көрө алчу эмес. Ага түлкүнүн сөзү майдай жага түштү. Анткени менен быштагын алдырып ийгенден коркуп, түлкүгө жооп берген жок. Бирок аны мактаган сайын жибип баратты. Анда түлкү: Карга ага, сиздин түрүңүзгө төп келген үнүңүз да мени суктандырат. Бул жака келатып көптөгөн канаттуулардын, түгүл булбулдун да үнүн угуп көрдүм. Анын үнү сиздин үнүңүздүн жанында шооно эшпейт экен. дейт. Өзүнүн үнүн, бой келбетин абдан жактырган карга анда да жооп кайтара албады. Түлкү эми өзү менен сүйлөшүп жаткандай түр көрсөттү. Мен булбулдун да, тоту куштун да үнүн уктум. Эми карга агамдын үнүн уксам, анын үнү канчалык мукандуу экенин байкайт элем. Карганын ичи тар эле. Ал башкалардын кубулжуган үнүн такыр көрө алчу эмес. Ошондон улам чыдабай кетип, оозун чоң ачып, «Каак-каак» деп кыйкырып жиберди эле. Оозундагы быштак жерге түшүп кетти. Ушуну эле күтүп турган түлкү быштакты илип алды да: Өзүн ашыкча сүйгөн келесо карга. Канаттуулардын үнүнүн жанында сенин үнүң аңгыраган эшектикиндей эле. Бирок сендей өзүн сүйгөн жана мактанганды жакшы көргөндөр болбосо, биз кантип жашайт элек? деп жолуна түштү. Карга уялганынан унчукпай жер карап отуруп калды. Илгери Африканын ысык талааларында бир чөө менен кирпи дос болуп жашаптыр. Чөө өзүн акылдуу эсептеп, кирпини шылдыңдап күлчү. Досум чөө, сен ушунчалык акылдуусуң да. Эгер башыбызга иш түшүп коркунучка кабылсак, кутулуп кетүү үчүн канча амал билесиң? Эй дос, сен менин ким экенимди билесиңби? Менде кутулуунун 1000 бир жолу бар.
Керек болсо 100дөн ашык куулуктарды билем. Мен сенин жаныңда ким болуп турмун? Мен болгону бир эле жолду билем. Ошентип, экөө бир айылдын четине келишет. Үйдүн ичинен даамдуу тамактардын жыты буркурайт. Экөө чыдабай кирип тамактын баарын жеп курсактарын кампайтып алышат. Убакта үйдүн ээси келе жатканы билинип калат. Dostum, maka жардам бер. Мен тигил 100 амалымдын баарын утуп калдым. 100 амал билем деп мактанган чөө үйдүн ээсине тутулуп калат. Ал эми кирпи жалгыз, бирок эң ишенимдүү амалы менен аман калат. Бирок кирпи эчак эле алыс кетип, өзүнүн жалгыз, бирок эң ишеним деген амалы менен аман калган экен. Ал эми 100 амал билем деп мактанган чөө бир да амалын колдоно албай, үйдүн ээсине тутулуп калат. Бир күнү Апенди көчө менен бара жатып, байды көрүптүр. Бай өзүнүн бай үйүндөгү ачык терезенин алдында отуруп, сыртты карап турган экен. Апенди байды көрбөгөнсүп, катуу үн менен ырдай баштаптыр. Аллахым, мага так 100 алтын жиберчи. Эгер бирөө кем болсо, эч нерсе албайм, ант берем. Апенди өтүп кетиптир. Бир аз убакыттан кийин ошол эле жол менен кайра кайтып келип, дагы ошол эле ырдырдаптыр. Аллахым, мага так 100 алтын жиберчи. Эгер бирөө кем болсо, эч нерсе албайм, ант берем. Бай ойлонуптур. Бул Апендини бир сынап көрөйүнчү. Ал 99 алтынды санап алып, жибек капка салып, Апендинин бут алдына ыргытып жибериптир. Апенди капты алып чөбөлөп отуруп, алтындарды санап чыгып, кубанып айткан экен. Бул жерде 99 алтын бар экен. Ал эми жибек кап өзү бир алтында татыктуу. Демек, Аллах мага так 100 алтын жибериптир. Аллахка шүгүр. Апенди үйүнө шашып жөнөгөндө, бай үйүнөн атып чыгып, артынан кыйкырыптыр. Апенди, токто, бул болбойт. Сен так 100 алтын сурадың, аз болсо албайм дегенсиң. Мен сага 99 бердим, капты кайтарып бер. Апенди, мен сенден эч нерсе сураган эмесмин. Бул Аллах жиберген нерсе. Кааласаң, бийге барып табашалы, ал чечсин. Бай Апендинин колунан кармап, аны бийге сүйрөп жөнөптүр. Жолдо бай чыдабай сураптыр. Чын эле, менин акчамды кайтарып бербейсиңби? Жок, кайтарбайм. Ошондо бай үстүндөгү жибек халатын чечип, Апендиге бериптир. Андай болсо, менин халатымды кийип ал. Апенди, анда мен эми жөө канкантип барам, буттарым ооруп жатат. Бай короосун көрсөтүп, коромдон каалаган эшегиңди ал. Апенди эки жакшы эшекти тандап, бирине минип, экинчисин жетелеп, экөө бийге жөнөшүптүр. Бийдин алдында бай биринчи болуп сөз баштаптыр. Мен 99 алтынды атайын сынаш үчүн ыргыткам. Ал болсо Аллах берди деп кайтарбай жатат. Апенди, буга ишенбеңиз. Азыр ал халатты да, эшекти да меники деп айтат. Бай ордунан ыргып туруп, кыйкырып жибериптир. Албетте, халат да меники, эшек да меники. Бий байга катуу тийилип карап, каардуу үн менен айткан экен. Жогол бул жерден, сен калпайтып жатасың. Эшек Апендиге калсын. Ошентип, Апенди алтынды да, жибек халатты да, эшекти да алып, тынч жашап калган экен. Жакырдын айласы байдын ач көздөрүнөн күчтүү. Таш пало, Норвег жомогу. Илгери бир аскер согуштан үйүнө кайткан экен. Жол аябай узак болуп, аскердин курсагы ачып каттуу чарчайт. Кечке маал бир кепеге туш келип, түнөк сурак кирет. Үйдө бир карган кемпир жашачу экен. Жоокер андан жегенге бир нерсе сураса, сараң кемпир: "Ай балам, өзүмдүн да курсагым ач. Үйдө бир үзүм нан да калган жок", деп жалган айтат. Ошондо куу жоокер минтип жооп берет: "Эч нерсе эмес апа. Эгер сизде казан менен бир аз суу болсо, мен азыр жолдон таап алган сыйкырдуу таштан эле аябай даамдуу палоо басып берем." Кемпир таштан кантип тамак жасалсын деп таң калып, кызыгуусу артып,
дароо казанга суу куюп берип от жагат. Жоокер жолдон бир ташты алып, аны жакшылап жууп, кайнап жаткан сууга салат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин сууну ичип көрүп, даамы келе баштады. Эми бир аз This туз smells болсо, off. Be careful. андан да сонун болмок. It's the herbs. It will be Кемпир fine. дароо туз таап келет. Анан жоокер: эгер бир аз май менен акшак кошуп койсок, бул тамак падышанын ашынан да даамдуу болмок, деп кошумчалайт. Кемпир тамактын даамын таткысы келип, жок дегенин унутуп, кампасынан майды да, акшакты да алып чыгат. Жоокер баарын казанга салып бышырат. Акырында экөө отуруп алып, аябай даамдуу тамакты ичишет. Кемпир жоокердин акылына жана сыйкырдуу ташына таң берип, курсагы тойгонуна ыраазы болот. Ал эми куу жоокер болсо, ташты кайра чөнтөгүнө салып, жолун улантат. Рахмат көргөнүңүздөргө. Лайк басып, жазылыңыздар. Кийинки жомокто жолугушабыз. Алтын кесиндиси. Илгери бир айылда абдан бай, бирок ошол эле учурда ашынган сараң киши жашаптыр. Ал ушунчалык кызганчак болгондуктан короосуна кирген адамга бир ууртам суусунда кыйып берчү эмес экен. Анын бул мүнөзүн бүт айыл билчү. Бир күнү ошол айылдын бир куу жигити байдын сараңдыгын жазалап, курсагын тойгузуп алууну чечет. Ал байдын үйүнө келип, абдан сырдуу турдо минтип сурайт. Байаке, менин колумда чоңдугу муштумдай болгон таза алтын кесиндиси бар. Ошонун баасы канча турарын билбей, башым катык жатат. Сиз билсеңиз айтып бериңизчи. Алтын деген сөздү укканда, сараң байдын көздөрү жайнап, дароо өзгөрө түшөт. Ал жигитти колдон буттан алып, үйүнө киргизип, эң сыйлуу коногундай тосо баштайт. Шашпа, алтынды көрсөтчү. Азыр ичип жейли, анан кийинен сүйлөшөбүз деп, алдына эң даамдуу тамактарын, ичимдиктерин коет. Бай ичинен: муну жакшылап коноктосом, балким алтынын мага арзан эле сатып жиберет деп үмүттөнөт. Жигит болсо шашпай. Байдын тамактарын тамашалап, курсагын аябай тойгузуп алат. Тамак жеп бүткөндөн кийин бай чыдабай: кана иним, алтыныңды көрсөтчү, баасын бычып берейин дейт. Анда жигит жай баракат минтип жооп берет: байаке, алтын үйдө калыптыр. Мен жөн гана муштумдай алтындын баасы канча болорун элестетип, сизден баасын сурап кетейин дегем. Муну уккан бай оозун ачып, не кыларын билбей калат. Жигиттин аны акыл менен алдап, бекер тамагын жептеткенине ичи ачышып, ачуусу келгени менен айла жок кала берет. Куу жигит болсо курсагы ток. Көңүлү куунак бойдон байдын үйүнөн чырып кетет. Хан каалаган бакалар. Илгери бийик Алим тоосунун этегиндеги кенен сазда бакалар абдан бактылуу өмүр сүрүшчү экен. Алардын жашоосу эркин, бейпил болуп, эч ким аларга буйрук берчү эмес. Бирок убакыттын өтүшү менен бул тынч жашоо бакаларга кызыксыз сезиле баштайт. Алар өздөрүнө тартип орното турган, баарын башкара турган бир падышанын болушун каалап калышат. Ошентип, бакалар чогулуп алып, кудайлардын башчысы Юпитерге кайрылышат. Бизге башкара турган бир хан бериңиз, бизди тартипке салсын, деп суранышат. Юпитер бакалардын бул акылсыз суранычына алгач таң калат. Бирок алардын тилегин орундатуу үчүн саздын так ортосуна чоң бир дүнүрдө жыгачты таштайт. Жыгач сууга дүмп этип түшкөндө, бакалар коркконунан ар жака секирип, суунун түбүнө жашынып калышат. Бирок бир аздан кийин ханынын эч кандай кыймылдабай, жөн эле калкып жүргөнүн көрүшөт. Бакалар ага көнүп, аты гүл үстүнө чыгып секирип ойной башташат. Акыр алар: бул кандай хан?
Бизге мындай кыймылдабаган жыгачтын кереги жок. Бизге чыныгы сүрдүү, иштеген хан керек, деп кайрадан Юпитерге даттанышат. Юпитер бакалардын мындай шүгүрсүздүгүнө жана акылсыздыгына ачууланып, «Мейли, силерге накта хан берейин», дейт да, сазга ач көз жыланды жөнөтөт. Жылан сазга келери менен бакаларды биринен сала бирин кармап жута баштайт. Бакалар аман калуу үчүн Юпитерге жалбарып жардам сурашса да, ал «Силер тынчтыктын кадырын билген жоксуңар. Эми өзүңөр тандаган хан менен жашагыла», деп жардам бербей койгон экен. Жалган жомок. Немец жомогу. Жомогумду жакшылап уккула. Бул өз көзүм менен көргөн нерселер. Көзүмдү жумганда да көзүмө көрүнгөн нерселер. Бирок эки көзүмдү эмес, бир көзүмдү жумуп, бир көзүмдү ачып көргөн нерселер. Асмандан анардай кып-кызыл эки токту көрдүм. Токтордун курсагы асманды карап, чалкалап учуп баратышыптыр. Баштары жерди карап калыптыр. Алардын үстүндө тегирмендин ташы. Анын үстүнөн бир чоң керик учуп баратыптыр. Күн абдан ысыгандыктан кишилердин жүнүнөн мончок тер агып жаткан. Бирок дарыя муз болуп тоңуп калган экен. Балдар анын үстүнөн акырын басып өтүп баратышты. Муздун так ортосунда бир бака төшөккө отуруп алып шире ичип жатат. Баканын төшөгүнөн бир коен чыкты. Ал таланы карай качып жөнөдү. Анын артынан 4 жигит чыкты. Алардын бирөөсүнүн көзү Азиз, экинчиси Дүлөй, үчүнчүсү Чолок, төртүнчүсү жок болчу. Алар коенду кармоого аракет кылышты. Көзү сокур коенду көрдү. Дүлөй коендун үнүн укту. Чолок болсо кармоо үчүн артынан кууп баратты. Төртүнчүсү болсо коенду кулактан алып жогору көтөрдү. Коен ушинтип колго түштү. Мага ишенбесеңер, жанымдагылардан сурагыла. Аны кемедеги бардык кишилер көрүштү. Дарыянын суусу тоогуп калгандыктан, кемебиз жээкте сүзүп баратканда коенду колго түшкөнүн көрдүк. Кеме менен тоого жеттик. Ал жерден чаяндын кийи кууп баратканын көрдүк. Бир үйдүн чатырына үй отуруп алып, короздой кыйкырып жатыптыр. Анын айланасында пил сымал чымындар учуп жүргөн экен. Бир экөөнү кармап чөнтөгүмө салып койдум. Жомок бүттү. Эми силердин уктаар мезгилиңер келди. Рахмат көргөнүңүздөргө. Лайк басып жазылыңыздар. Кийинки жомокто жолугушабыз. Илгери бир кемпир малдарын кайтаруу үчүн ишенимдүү малчы издеп жолго чыгат. Алгач ал жолдон бир аюуга жолугуп калат. «Кайда баратасың эне?» деп сурайт аюу. Аюу катуу арылдаганда кемпир коркуп кетип, «Жок, сенин үнүң аябай сүрдүү экен. Малдарымды коркутуп жибересиң», деп аюуну албай коет. Андан ары басып отуруп, кемпир карышкырга жолугат. Карышкыр да малчы болууну каалайт. Үнүнүн кулакка жагымсыз экен, сен да мага малчы боло албайсың деп жолун улантат. Акыры кемпир түлкүгө кезигет. Кемпир эже, сиздин жылмаюңуз абдан жагымдуу. Кемпир эже, сиздин жылжың нейт. Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Бул токой сизди сулуу адамга ылайыктуу. Бирок куу түлкү мал кайтаргандын ордуна күндө бирден малды жеп, кемпирди алдай баштайт. Бир күнү кемпир түлкүнүн куулугун билип калып, ачуусу келет. Ал колундагы каймагын түлкүнү көздөй ыргытып жиберет. Каймак түлкүнүн куйругунун учуна тийип, аны ак кылып коет. Ошол күндөн баштап түлкүнүн куйругунун учу ак болуп калган экен. Кары арстан бир күн ооруп үңкүрдө жатып калды. Токойдогу бүт жаныбарлар арстандын ден соолугун сурап келип жатышты. Бир гана түлкү келген жок.
Карышкыр түлкүнүн келбегенине кубанды. Анткени түлкүнү жамандаганга шылтоо табылды. Карышкыр арстанга барып, сизди түлкү падыша катары эсептебейт. Эсептесе ден соолугуңузду сурап келмек беле, деп кайраштырды. Аны угуп бара жаткан түлкү угуп калды. Сени шашпа Карышкыр, деп кеңкеди түлкү. Ачууланган арстан түлкүгө, сен эмне үчүн менин көңүлүмдү сурабай, кайда жүрөсүң, деп каарды. Түлкү калп эле шашкалактап, урматтуу падышам, сиздин ооруп калгандыгыңызды угуп, сиздин дарттыгыңызга даба болчу дарыны издеп, төрткө төрт бурчту кыдырып келдим. Анан таптыңбы? Ооба таптым. Ал кандай дар экен? Көптөгөн табыптарга бардым, баарынын жообу бирдей болду. Түлкү айта баштады. Карышкырдын терисин тирүүлөй сыйырып, ага жылуу бойдон оронош керек экен. Арстан түлкүнүн айтканын жасай салат. Арстан айыктыбы жокпу ким билет. Карышкыр бирөөгө жамандык кылам деп жазасын алат. Бирөөгө ор кассан, ген кас, өзүң түшөсүң деген ушуда. Жакшы калгыла достор, амандыкта көрүшкөнчө.